Дүйшөмүнүн кечинде дал ушул сааттарда сонун шоу программасы түз эфирде старт алды. Анын алып баруучусу мен Айганыш Туратбек кызы. Амансыздарбы? Жана 1 саат бою мен жана менин жылдыздуу конокторум менен биргеликте жагымдуу маектерди, кызыктуу оюндарды жана албетте алардын жаңылыктары менен бөлүшүүгө даярбыз. Анда эмесе көпкө созбоюндагы бүгүнкү сонун шоу программасынын коноктору менен тааныштырайын. Алар кош жылдыздар, кыргыз эстрадасынын өзгөчө көрүнүктүү, үлгүлүү үй бүлөсү. Мен бул үй бүлөнү көргөндө өзүмчө сүйүүнү, бактылуулук энергиясын сезе аламын. Сиздер дагы кошулсаңыздар керек деп ойлойм. Анда эмесе бүгүнкү сонун шоу программасынын коноктору Аваз Акимов жана Айдана Дека. Сен болдуң жүрөгүмө колуң сунган, жараттың айыктырдың коруп турган. А балким тагдыр мени себеп кылып, сүйүнү экөөбүзгө жолуктурган. Сүйүп өтөм өмүрдөн кетмейинче, баркыңа жетмейинче, мен сени сүйүп өтөм. Сүйүп өтөм өзүмдү арнабалы, колуңду кармабалы, сүйүп өтөм. Жүрөгүмө ширелгенде, толуктап туруу үчүн жибергенде, сүйүмө жолуктур деп суранчы элем, бактыма сени жазды тиленгенде. Сүйүп өтөм өмүрдөн кетмейинче, баркыңа жетмейинче, мен сени сүйүп өтөм. Сүйүп өтөм өзүмдү арнабалы, колуңду кармабалы, сүйүп өтөм. Сүйүп өтөм өмүрдөн кетмейинче, баркыңа жетмейинче, мен сени сүйүп өтөм. Сүйүп өтөм өзүмдү арнабалы, колуңду кармабалы, сүйүп өтөм. Мен сени сүйүп өтөм. Сонун жаңылык менен келип калдыңыздар бизге. 5-июнда шоу, концерт, спорт ордосунда. Даярдыктар кандай? Алгач бирок саламдашып, амандашып алыңыздар. Жалпы бизди көрүп жаткан, музыка каналын көрүп жаткан көрөрмандарга бизден чоң ысык салам айтабыз. Жана ушундай эле бардыңыздар менен көрүшкөнүбүзгө аябай кубанычтуу болуп отурабыз азыр. Ооба, сиздерге кошулам. Улуу урматтуу Аваз Акимов. Эң сонун сиздер келиңиздер. менен жакшы жаңылыктар менен албетте бөлүшөбүз. Алгач эле концерт боюнча сурай кетейин. Даярдыктар Инстаграмдан көрүп калып атабыз. Аябай катуу болуп атат даярдыктар. Чынын айтканда, даярдыктар чын абдан жакшы. Мен бул убакка чейин бир 2-3 жолу Бишкек шаарына концерт койгом, бирок өмүрүмдө мындай даярданган эмесмин. Анткени бул баягы Айдан экөөбүз Айдананын колун сураганда бир концерт койгонбуз Бишкекте. Ошол боюнча 5 жыл өтүптүр. 5 жылдын ичинде Айдан экөөбүздүн үй бүлөбүз курулуп, 2 кыздуу болдук. Андан башка көптөгөн Кудайым буйруп, элибиздин колдоосу менен ийгиликтерге жетишип келатабыз. Анан 5 жылдан кийин аябай
баягы жүк болуп калат экен, кандай ответственность. Орусча айтканда деп алсак, жоопкерчилик. Что-то кыргызча киши унутуп баратмын. Жоопкерчилик аябай катуу болуп калат экен. Эл үчүн, кыргыз элибиз үчүн бир жакшы программада концерт коюп берели деп абдан катуу даярданып атабыз. Ооба, бул концертти негизи эле көбү күттү окшойт. Анткени сиздерден өзүнчө Кош Жылдыз аттуу сонун концерт дагы уюштурган жатасыздар. Ал эми дал ушул концертке бүгүн билеттерди дагы утуп алсаңыздар болот. Жана ал билеттерди сиздер биздин суроолорубузга жооп берүү менен, бизге байланышка чыгуу менен утуп аласыздар. Дал ушул 2 билет ойнотулат жана 4 билет 2 адамга. Биринчи эле сурообуз болсун. Азыр Айдан эже аябай толкунданып кетсе керек деп ойлоп атам. Биринчи суроону окканда Аваз Акимов Айдан Адекага бриллиант белек кылган. Ошол бриллиант эмне себептен жана качан белек кылган деген суроого жооп берсеңиздер, дал ушул билетти утуп аласыздар. Бул биринчи гана суроо. Андыктан чамдаңыздар, биздин байланышка чыгыңыздар. Албетте бул шоу концертке сиздер билет утуп алуу үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Мен дагы отуруп эстепчи, эмнеге кайсыга билек кылды эле депчи эстеп. Коюңузчу. Чындап элеби? Жок, эми Инстаграмда караганда эстейм да албетте. Азырчы бир эстедиңизби? Билбейм, Анткени жок. Бриллиантты күнүгө белек кылам деп дейсизби? Жок, кантпейт эле. 4 бурчтуу орусча айтканда квадрат бриллиант белек кылган экен. Келиңиздер, анда эмесе Айдан Адеканын Инстаграм баракчасына киресиздер дагы. Ой, андай жана. Деги чекте эле телефон чалуу бар экен. Мынакей караңыздарчы, гана туура жооп бар бекен. Келиңиздер, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош келдик. Айдана менен Аваз Акимовдун концертине ийгилик каалайм. Жана бул суроонун жообу менимче баш кошолу деп сунуш кылганда берсе керек деп ойлоп жатам. Жок. Туура эмес болуп калды, тилекке каршы. Баш кошордо кичине акча азыраак болчу. Азыр бриллиант белек кылган, дал ушул март ичинде десек дагы болот, сиздерге жардам берип кетейин. Инстаграмына кириңиздер дагы, эмне себептен, качан белек кылганын толук түрдө ошол жакта жазылган. Эстедиңби? Ооба. Эстедим, чыгарбам. Келиңиздер, анда эмесе концертке өтөлү. Коноктор боюнча дагы десем эле ушу билетти утуп алайын деп аябай даярданып атышат элдер. Келиңиздер, саламатсызбы? Бизде телефон чалуу бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Суроого жооп барбы? Ооба, жообум болсо ошо Айдан Адекага махыр кылып берсе керек. Кандай? Махыр кылып. Анан экинчиси болсо бул ошо Дубайда эсалып жүргөндө берсе керек. Эки вариант тең тилекке каршы туура эмес болуп калды, урматтуу теле көрүүчүм, бирок дагы бир жолу аракет кылсаңыздар. Сонун нерселерди айтып атасыздар. Аябай ыраазы болуп Ошо ойлоп калдым, махырга бриллиант сураса болот. Махырга эмне сурадыңыз эле? Махырга мен айтып коеюн, махырга эч нерсе сураган эмес. Өзүм болгону болду десеңиз. Ойлоп калдым да, ошону бриллиант сураса. Аябай Айдана мени көргөндө аябай катуу жакшы көрүп калгандыктан махырды да унутуп калган экен. Үйүбүз айтып берди. Сен эле жетиштисиң мага деп. Мынакей ушундай урматтуу теле көрүүчүлөр, мен сиздерге болушунча жардам берип атам. Инстаграмга кириңиздер, көп деле публикация жок ал жакта. Келиңиз, бизге дагы телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кайрадан эле мен Инстаграмдан карап бул суроонун жообун таптым. Певица года деген наамды алыптыр Айдан Адека, ошонун урматына белек кылыптыр. Эң сонун. Туура жооп. Атым Мираида, Бишкектен чалып атам. Эң сонун, биздин редакторлорго байланышып коюңуз. Утуп алдыңыз, куттуктайбыз. Аракет кылып дароо кирип Инстаграмыңызга, Эми негизи ал жерде кош майрам болгон. 8 март менен ошо мен жылдын ыктыр чайымы болгонуна куттуктап сюрприз кылган. Анан болсо годовщина дагы болчу. Ошондо 2 майрам. 20 күндөн кийин годовщина болот, ошо бирок заранее берип куттук алган. 3 март айындагы майрамдардын баардыгын ошо Кошуп туруп бир берип. Бир ок менен 2 коёнду, 3 коёнду деле атып төрт деле коён айтып коебуз керек. Араларына кирип кетет. Эң сонун 2 билет утуп алдыңыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ал эми бизде дагы 2 билет калды. Ал суроо болсо мындай болсун. Аваз Акимов жана Айдан Адеканын 2 кызы бар. Алар канча жашта деген суроо. Анда эмесе жоопту күтөбүз сиздерден. Да бир кош койсок болобу? Канча жашта и аттары ким экен, да? Ооба, канча жашта, анан аттары ким? Байма-бай киргизип турушат, урматтуу теле көрүүчүлөр. Анан албетте баш кошкондоруна карап дагы болжолдоп
тапсаңыздар сөзсүз түрдө болот, эң сонун анда эмесе концертке өтөлү. Бүгүн концерт боюнча сүйлөшөбүз деп бул жерге дагы чогулуп калдык, эмне айтабыз, жолдошум айтып кетти, чын эле экөөбүз баш кошкондон бери, мындай экөөбүз үй бүлө болгондон бери бир да жолу концерт кое элекпенбиз. Негизи биз элдин кызматында жүрүп, ар кандай концерттерге, съемкаларга катыша берип, мындай оюбузда эмнегедир концерт берип атабыз деген эле мындай бир ой боло бериптир да. Мындай кандайдыр бир анан мына эмки жылы беребиз дегенде эле улуу кызыбыз төрөлүп калды, анан аны төрөп эмизип, айымдар түшүнөт болуш керек мени. Анан кийин концерт бандайлык десек, кайра экинчи моюндолуп калып аны төрөп эмизгиче эле ушинтип атып эле үй бүлө болгондон кийин бытовуха деп коет го, ошонубуз башталып, анан кийин мына эми убакыт сааты жетти окшойт. Быйыл экөөбүз үй бүлө болгонубузга 5 жыл болду, тааныш болуп, кыз жигит үй бүлө болгонубузга 10 жыл болду деп, анан ошону кандайдыр бир элибизге отчеттук концерт берип коелук деп бирөөсү баштадык, даярдык. 2 ай мурун эле баштаганбыз. Жакшы, өзгөчөлүктөрдү да кошотабыз. Жолдошум айткандай, жолдошум Бишкек шаарында 3 концерт берген, буга чейин өзү жеке сольный. Мен 1 концерт бергем 2018-жылы өзүмдүн отчеттук концертимди. Анан ошондон бери жакшы идеяларды топтоп келатканбыз, ошолорду буюрса ишке ашырабыз деп. Айырмачылык кандай экен? Жалгыз концерт берген менен жуп болуп, биргеликте бардык түшүктү өзүңүздөр алып. Эми жалгыз болгондо деген өзүңдүн атайын командаң болот. Ошол команда менен ар ким өзүнүн жумушун тапшырып, өзүнүн ошо ырларыңды жаздырып, оңойрок болот да. 2 киши болгондо Айдананын өзүнүн командасы, мен өзүмдүкү болуп, кыскасы талаш тартыштар болуп турат. Мен мисалы буга айтпай бирдемелерди кылып салсам, бул айтып койсоң болмок дейт. Булай кылып салса мен айтам, кичине кеңешип койсоң болмок деген сыяктуу. Бирок эң башкысы идея аябай жакшы болот экен. Эки баш, эмне деп коет эле, бир баш жакшы, эки баш андан жакшы деп коет. Анткени экөөбүз баягы чет өлкөлөргө көп чыкканда, ар кайсы концерттерди көрүп, идеяларды алып, мен эсимде жок болсо, Айдананын эсинде, Айданада жок болсо менде болуп, давай мынтебиз, тигинтебиз деп жакшы идеялар менен келдик. Анан 2 кишинин дагы жакшы жерлерин айта кетейин, анткени эми Кудай буйрса өмүр бою экөөбүз коебуз да. Мактайын уже. Мен келинчегим бийчи. Мен болсо баягы көбүрөөк аккордеон менен ырдайм. Инструменталист. Азыр ошол нерсени экөөбүз аябай бири-бирибизге аралаштырып атабыз да. Мен болсо бийчи, кээде Майкл Джексондун кадимкидей движенияларын туурап ошондой бийлерди үйрөнүп атам. Айдана болсо ушул фольклорный аккордеон комуз менен ырдаганды азыр көбүрөөк өздөштүрүп атат. Демек концертте дагы ошол багыт менен дагы көрө алат экенбиз да, Албетте. Экөөнүн айкалышын. Негизи эле жолдошума чоң рахмат. Мен негизи кичине идеяларым аябай бир башкача да, оюм ар нерсе эле келе берет. Анан баарын айтып берсем, багышым макул кылалык ошону деп атып, мындай ишке ашырып берип, жардамдашып. Анан мен айымдар биз кичине ар жагын ойлонбойбуз да, финансы деген жактычы биз деле элестете беребиз, кичинекей чагыбызда кандай элестетсек, ал жагын баарын жолдошум өзүнүн жоопкерчилиги алып, чын айтсам мындай аябай чын эле бул концертте колдоп, анан өзүнүн идеяларын айтып, аябай жакшы мага колдоо көрсөтүп атат. Жалгыз концерт айтып атпайсызбы, кандай айырмачылыгы бар. Мен үчүн мисалы аябай жакшы болду да. Жалгыз болгондо жалгыз болот экенсиң, мунусунда аябай болгон идеямды айтсам колдоп, макул кылабыз деп жакшы колдоп атат. Ошо мүмкүнчүлүк менен кылбаска айла жок. Сонун кийин башка шаарларда дагы уланат экен. Ошол боюнча дагы айтып кетсеңиздер. Бул концерт менен биз ошол Жети Дубанды кыдыралы деп чечтик. Кыргызстандын баардыгын кыдыралы деп. Анткени чынында аябай көп жазып атышат. Качан бизге келесиңер деген Ош тараптан, Көл тараптан, талас кыскасы бүт жактан. Анан ушул эле концерт менен аябай чоң команда болуп, ошол эле бийчилерибиз барат, актерлорубуз баардыгы барат. Жети Дубандын баардык жерине Бишкектегидей бир башкачараак концерт коюп келүүнү биз туура көрүп атабыз. Бул жерде деген эң башкысы биз баягы акча иштеп, же болбосо бир өзүбүзгө бир материалдык бирдеме алып алалы деген максат эмес. Анткени биздин расход аябай чоң команда, ошол эле экрандар ар бир жерде болот. Жана команда айттым, команда чоң, ар бири өзүңүздөр билесиздер. Расход деп койбойбу. Өз проблемабызды айта берелик. Ошондуктан биз ал нерсенин эч нерсесин ойлонбой эле, эң башкысы ушул кичине болсо да өзгөчөлүк кылып, элибизге бир жаңылык кылып көрсөтсөкпү деген бир жакшы идея менен кетип баратабыз. Мен оюмча ойлойм мындай.
бир аз болсо дагы элдерге таң алыштуу нерселер болот биздин концерттерде. Негизи биз маданиятта жүргөн адамдарыбызда биз элге маданиятты таратышыбыз керек да, бул биздин түзмө-түз милдетибиз. Жолдошум айткандай, чынында эле ал жерде эч кандай биз материалдык артына кубайбыз, анткени кээ бир адамдар ойлоп калат экен. Биз айттык да, ушул концерт менен 7 дубанды кыдырабыз десек эле, булар концерттен кийин акча чогултканда деп, чынында андай эмес. Биздин түзмө-түз биринчи милдетибиз бул элге маданиятты тааныштыруу, мындай таратуу дегенде. Анан бизге деле мисалы Бишкекке, Кыргызстанга чет өлкөлүк ырчылар келгенде, мисалы мен өзүм жөнүндө айта кетсем, ошолордун концертине барып, кандайдыр бир чоң мотивация алам. Мен артист катары ошондой чоң ырчылар келгенде, ушундай кылса болот экен, эмнеге болбойт, биз эмнеге кем деп калат экен да, бизде эле 2 колубуз бар экен, биз булардан эмнеге кем, биз деле кыргыздар кыйынбыз деп кандайдыр мотивация болуп калат экен да. Анан чынында эле Кыргызстандын ошо айылдарына кыдырганда биз билебиз да, жакшы биздин таланттуу жаштарыбыз өсүп келатат. Алар балким кандайдыр бир мындай анча мотивация жетпей даттыр балким. Алар ушунчалык таланттуу, бирок мен кайдан сахнага чыкмаган эмне, ой аякка тааныш керек, билим, там акча керек деп ойлогондор бар болушу мүмкүн да. Ошолорго биз жакшы концерт койсок, алар кадимкидей көздөрү күйүп, мен өзүм ушундаймын да, көздөрү күйүп деп мындай ошол кыялына жеткенге аракет кылат да. Ошого биз себепкер болгонубуз ошо элдерди кичине болсо алар мындай күнүгө турмуш деп жүрүшөт, анан биз кичине болсо дагы мындай жакшы маанай тартуулап ушинтсек, бул мен ойлойм, бул да абдан жакшы иш болуш керек деп. Анан өзүңүздөр билгендей, негизи эле мен баягы Сыйма атам колунда чоңойбодумбу. Ал баягы жакшы ырдаганымды көрүп, ошол кезде мен ырчыгымды алып келип баягы окутуп, бирок биз баягы өзүнүн үйгө алып келип жашата албасак дагы, бирок ошол ар бир барган жерден айдана өзүнө ылайыктуу баягы аябай тың кыздардан карап, мен болсо мен да өзүмө ылайыктуу балдардан карап, бир Кудай буйрса келечекке бир дагы жаштардан бир муун чыгарсакпы деген да ойлорубуз болуп жатат. Кайсы жерден Кыргызстандын кайсы жерине барсак, эгерде аябай таланттуу, жакшы өзүнө ишенген баягы жашыраак балдар болсо, кыздар болсо, биз ошолорду жардам берип, саптап колдогонго даяр болуп турабыз азыр. Эң сонун мына ушундай сонун сүрөттөдө окшойт концертте, андыктан бизди көрүп жаткан бардык эле телекөрүүчү баргысы келип кетти. Андыктан мына дал ушул концертке дагы билеттерди биз ойнотуп жатабыз. Азыр болсо биздин сурообузга жооп берейин деген телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Болуп жатабыз, саламатсызбы? Мен ушу жанагы вопроско жооп берейин дедим эле. Абасы менен айдаган кыздардын аттарына улуусунун аты Ариана 4 жашта, экинчи кыздын аты Лиана 3 жашта. Туура. Эң сонун атыңызды айтып койсоңуз куттуктайбыз. Десек, бизден байланыштан үзүлүп кетти окшойт. Редакторлорго сөзсүз түрдө байланышып, биздин Жаш гвардия бульвары 59 дарегине келип, дал ушул билетиңизди алып кетсеңиз болот. Азыр дал ушул Аваз Закимов жана Айдана дека сонун айтып, тим эле өзгөчөлүктөр болот деп аябай кызытып атат бизди. Албетте дал ушул эмгекке сиздер дагы өзүңүздөр дагы күбө болуп кетиңиздер дейбиз. Анан сиздердин азыркы учурда өзүңүздөргө бир оюн уюштурганбыз. Oyun uyuşturması ayağını şöyle. Bunu oyunlar apası. Gettik edemese деп koyma. Sizge берейин буну. Бул болсо сизге. Да ошол сөздөрдү ичиндеги айтпай туруп бири-бириңиздерге түшүндүрүшүңүздөр керек. Ал үчүн 10 сөз бар. 2 мүнөттөн беребиз. Канчалык деңгээлде бири-бириңиздерди түшүнөсүздөр деген отуруп эле. Ушул жерден эле. Туруп секирип бир нерсе көрсөтөйүн деди ташайсыз. Анда эмесе Авазбек, сизден баштайлыбы? Ооба. Мен түшүндүрүп баштайын, Ал сөздү айтпайсыз, бирок анын айланасындагы түшүндүрүүчү сөздөрдү. Ооба. Кеттик анда эмесе. Жок, сөз сүйлөп эле. Сүйлөп эле, бирок ал сөздү айтпайсыз. Чытырман. Дагы болуңуз. Тоо. Жайлоо. Жок, бактарактар, жиш, бактарактар. Лес, токой. Кийинкиси, дароо, кармап туруңуз. Так. Микрофон. Мен даже сүйлөп эле. Ал нерсеге ырдайсың деп коесуң. Сен. Айдана дека. Красотка. Сүрөттөңүз. Кечти эле. 2 жаш аябай сүйүлөрүн, баягы корейский сериалдагыдай болуп, ушундай кино. Романтика, драма. Драма, мелодрама. Молодец. Бир мүнөтүңүз калды. Аябай жалтылдайт. Тим эле укмуш колдорундай. Мына. Көрсөтпөңүз, сүрөттөп бериңиз. Кыпкызыл, ортосунда күн.
Биздин Кызгалдак. кызыл, ортосунда А, гүл, флаг. биздин. Желек. Желек. Кийебиз. Неме тоолорго кийебиз, жайлоолорго кийебиз. Жылуу кийим. Жок, бут кийим. Тоолорго ботинка кийебиз. Кыргызчасы. Чокой да кой. Ботинке. Чокой тура эле го. Булар өздөрү чокой дейт да. Кетип өтүп болчу. Өтүп болуп, биз өтүп дейбиз. Могу эмне дейт? Кызыл, жашыл. Светофор. Жок, кызыл, жашыл, бардык цветтер. Радуга. Жок. Краска. Бардык түстөр. Түс. Тура. Алысты жакын кылып көрөсүң. Лупа. Бинокль. Кыргызча. Кыргызчасы. Дүрбү. Дүрбү. Аябай күчтүү. Аваз Акимов. Батыр. Ошо айтып Аваз Акимов. Туп-тура 2 мүнөттө. Сиз дагы таптыңыз, сиз дагы түшүндүргөнгө аракет кылдыңыз, Эң сонун эми сиз 2 мүнөттөн ашпашыңыз керек. Ошо жерге жаш кезиңде баргансың, телевидение болгон, башыңа казан кийгенсиң. Армия. Казан. Ошол нерсе менен секиргим келип жүрөт. Көптөн бери бийиктиктен деп экстремалды жакшы көрөм го. Эмне менен секиргим келип жүрөт? Эле. Парашют. Кыргыз эли сүйөт, мен сүйөм, ал? Кыргызстан. Кыргыз эли сүйөт, мен дагы аны сүйөм. Дайыма сахнага чыгарып атканда. Атың? Мен жакшы көргөн акыркы ырым кызыл, жашыл, сары. Светофор. Менин көйнөктөрүм эмнеге кийилет? Мисалы бүгүн Арзыбекке барып костюмдарды кийиздик го, видеого. Ошонун аталышы? Фигура. Манекен. Бетиме кечинде эмне кылып жатам? Дайыма күнүгө кыздарым дагы талашат. Эмнени мен жакшы көрөм? Ырдан тышкары эмне кылганды? Тамак жегенди. Мындай кыймыл аракетти алып. Бийлегенди. Дагы эмнени аябай жакшы көрөм? Мындай би, ыр, ошонун баары эмне? Мындай Творчество. Дүңкүлдөгөн эмне? Дискотека. Азыр кайсы каналдабыз биз? Музыка. Музыка. Ушул кышы ушул жака барышыбыз керек эле, бирок башка жак. Менин монум эмне деп? Фигура. Болду. Бүттү. Бетти Айдынайым алды да 1,5 мүнөттүн ичинде эле таап койду. Азаматсыздар, болчабылар. Эң сонун Дубайга барбай калып, каяка кетип калдыңыздар эле? Алания кетип калабыз. Адашып кеттик. Эң сонун. Азыр эле 2 билетти утуп алган болчу, урматтуу теле көрүүчүлөр. Анан болсо телефон чалуулар болуп атат экен. Дагы билет ойнотулабы деп, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, азыр дагы ойнотсок болот экен. Аябай телефон чалуулар көп болот. Биз атайын бул жака келе жатканда негизи оюмда болду да, эмнегедир бизди көргөндө оюн болуп калса билет ойноп калышы мүмкүн деп атайын билет ала келгенбиз. Эгерде мүмкүн болсо дагы 10 билет сиздерге ойното алабыз. Ошондо 5 кишиге азыркы учурда 10 билет ойнотобуз. Атайын ала келгем. Ошондо 5 адам 2 билеттен утат. Эң сонун мынакей караңыздарчы, сонун мүмкүнчүлүк урматтуу теле көрүүчүлөр. Музыка телеканалынан эч кайда алыстабай туруңуз. Биз болсо музыкалык ыргакка барып келели, андыктан андан кийин кайрадан жолугабыз. Ойлонуп сана, ой бөлүп кара таныдыңбы? Алмашып күн түн, көргөнсүң мүмкүн тааныбадыңбы? Жүзүмдү эмес, жан дүйнөмдү балабадыңбы? Билгендирсиң, мендей жигит таба албадыңбы? Жылдыз болбо, сен мага жылдыз болбо. Тааныбадым мен, жаңылбадым мен, жылдыз болбо. Опмай, опмай биргеме, махаббаттан алып издейли. Ажайып күлүп берейин мен, таныдыңбы? Таныдыңбы? Опмай, опмай бекер экен, сөзүңдүн көбү жалган экен. Жылдыздар асмандан түшпөйт экен, мен тааныбадым.
tanımadım men Yıldız bol Opmay birgemme Mahabat aralığım izleyle Acayip güldüm vereyim men tanıdın mı? Opmay bekeriken Sözümden görüp çalgan eken Yıldızlar asmandan düşmedi eken men tanımadım Opmay birgemme Mahabat aralığım izleyle Acayip güldüm vereyim men tanıdın mı? Opmay bekeriken Sözümden görüp çalgan eken Yıldızlar asmandan düşmedi eken men tanımadım Саламатсыз. Сиз телефонуңузду таштап кетипсиз. Сизге жеткирип берейинби? Жок, убара болбойм. Сон шоу программасы уланууда, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, менин колумда 10 билет турат. Дал ушул 10 билетти азыр 5 адамга ойнотобуз. Кантип утуп алам десеңиздер, азыркындай суроолорду бербейбиз. Биз сиздерге жөн гана сиздерден 5 кызыктуу суроо күтөбүз, 5 адамдан. Дал ошол кызыктуу, оригиналдуу суроолорду ким берсе, биздин конокторубуз дал ушул билеттерди тапшырганга даяр турушат. Андыктан чамдаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана биздин номерлерибиз экранда жазылуу, сиздерди күтөбүз. Өзгөчөлүктөрдү ошол концерттеги анан эмнелерди коштуңуздар, эмнелерди алдыңыздар, кандай идеялар, ошол боюнча кененирээк айтып бериңиздерчи. Негизи эле кимдер менен иштешип атасыздар? Бизде деген азыр концертибиз негизи блокко бөлүнөт. Ар бир блогунда өзүнчө бир өзгөчөлүктөрдү тандап алдык. Анан биз деген атайын режиссерлор менен иштешип атабыз. Чын айтканда эми баягы азыр айтсак, может, баягы мактангандай да болуп калышы мүмкүн. Анткени буга чейин көп эле ырчылар деле, өзүм деле, Айдана деле көп мындай иштеген эмес. Анткени ар бир светке, экранга, концерттин программасына деги эле ар бир жумуштун кыйындарына тапшырдык десек болот. Ошо ар бир жумушту ошо өзүндөрүнүн кыйындары аткарды десек болот. Ошондуктан ойлойбуз, аябай эле жакшы результат болот деп ойлоп атабыз. Кесипкөйлөргө тапшырдыңыздар. Чын деле эми жолдошум айтып атпайбы, мактангандай болуп калат депчи, бирок эми концерт бериш бул өтө мындай мактана турчу эле деген иш деп алмакчымын да. Анткени албетте бул биз үчүн өтө чоң, өзүбүз үчүн өтө чоң бир майрам деп айтсак болот да. Мисалы, канча биз свадьба берип атканда канчалык толкунданып, канча даярдансак, концерт деле бизге ошондой. Анткени бул биздин кесибибиз, бул биздин кандай десем, жашообуздун жарымын элеген кесибибиз. Ошон үчүн бул нерсе биз үчүн да өтө маанилүү да. Ошон үчүн биз ушунчалык мындай бир ичибиздеги толкундануу менен айтып аткан себебибиз да ошол да. Анан албетте ар бир нерсени айтып бергибиз келет, ар бир нерсе кайсы бир ийне жиптен бери айткыбыз келет да. Анткени бунун үстүнө чоң эмгек турат да. Ошондуктан эми биз айтпасак ким айтмак эле деп эле мен баягыда эле адатымдай мактанам деп эле. Буюрса чоң команда иштеп жатат. Чынында эле бул концерттин үстүндө продюсерлер бар, режиссер бар, анан костюмдарыбыз жөнүндө айта кетсек, 1 эмес, 2 эмес, 3 дизайнер, стилист менен иштеп жатабыз. Ушул жерден сизди токтотуп турайын дагы, бизге телефон чалуу бар экен. Стилистке келгенбиз. Саламатсызбы? Ооба. Унутпайлык. Алло. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Айдана, Дека. Саламатсызбы? Өзүңөрдү аябай жакшы көрөм. Рахмат. Биз дагы партикаласыңар. Бийиңер да төп келишет, ырыңар дагы ушинтип эле жаркылдап жүрө бергиле. Ийгиликтерди каалайм. Ушу биринчи жолу ушинтип чалсам алып калды да. Куттуктайбыз. Билетиңерди утуп алгым келип атат аябай. Болду, сизге суроо бербесеңиз деле бердик биз. Алып келет да бар. Иә.
Канча балалуу болгуңар келет? Эми чынын айтсам, ушул нерсе жөнүндө көп деле ойлонбойм, бирок ойлойм, эгер Кудайым берсе, мындай отказ жок койсо. эсептебейм. Кудайым канча бала берсе ошол эң башкысы ошол 6 сан аман, акыл эси менен, айдай чырайы менен болсо деп эле тиленебиз. Эң сонун. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Сизге анткени билет утуп алдыңыз, тапшырылды десек кетип калыптыр. Сөзсүз түрдө Бизге эмне үчүн мен сразу эле дароо эле билет бергим келди, анткени баягы бизге болгон жакшы көрүүсү, сүйүүсү чын эле сезилди да. Мындай угуп отуруп эжебиз чын эле бизди жакшы көрөт экен деп. Баягы биздин сүрөтүбүздү көргөндө ушул экөө жагат деп айтып койгон эжелерден экен да, ошон үчүн. Анан эфирге мындай дароо эле түшүп калганы дагы албетте. Биринчилерден болуп, жана сонун өзүнүн каалоо тилектерин айтканы үчүн, жана албетте сурооңуз үчүн сиз 2 билет утуп алдыңыз. Сонун жакыныңыз менен барып, шоу концертке, эмгекке баа берип, дал ушул биздин жылдыздарыбыздын эмгегин көрүп кайтыңыз. Урматтуу телекөрүүчүм, жана биз албетте дагы сиздерди дал ушул студиядан күтүүгө даярбыз. Оригиналдуу суроолорго, кызыктуу суроолорго, же болбосо сонун бир каалоо тилектерге ыр жазып ийесиздерби? Кандай идеяңыздар болсо дагы бизге байланышка чыгыңыз. Биз азыркы учурда 4 билет ойноп атабыз. 4 билет калды, 1 билетти утуп алды десем дагы болот. Мындай бир суроо бергим келип жатат. Сиздердин стилге келген биз дизайнерлер менен иштешип атабыз дедиңиз. Анан актерлук, чеберчилик жактарыңызды дагы көрө алат окшойбуз, экөөңүздөрдүн шоу концертте. Мен ошол жөнүндө бир аз айткым келип турат. Мен өзү уялчаакмын да. Негизи көп жерден уялам, анан бирдемелерди ачылыш кылгандан тартына берем. Анан бул концертте ушул өзүм баягы кандай десем, тарбиялап, ошол нерсени жеңип атам десем да болот. Анткени негедир ушул жылы, негедир мен ушул баягы кандай десем, чыгармачылыктан эргип алып атам да. Ар бир ошол эле биз театрда дагы эмгектенип атабыз, азыр эмгектенип даярданып атабыз. Ошол жерге барганда мурда мен зерип кетип, же болбосо уялып, тартынып, ушуну кылбай да койсомбу деп ушундай тартынуу нерсе боло берчү. Азыр эмнегедир ошол жака барганда жан дүйнөм ачылып, көрсө чыгармачылыкта жок нерседен бар кылгандар экен да. Жок эле жерден өздөрүнчө бир сүйүнүч тартуулап, бир окуя тартуулагандардын көрүп алып, ушундай жан дүйнө менен сүйүнүп, бир башкача сезимдер болуп жатат. Ошондуктан ушул концертте дагы өзүңүздөр байкайсыздар, мен өзүм мындай бир ачылыштарды кылгам. Айдана деле ошондой. Ооба, бири-бириңиздерди толуктап турасыздар. Буга кандай десем, сөз жок болсо керек. Бир жагы заманбап, бир жагы фольклордук бир стилдерди алып жүрөсүздөр. Эң сонун анан эмесе биздин дагы бир телефон чалуубуз бар экен. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат, кош келдик. Сурооңуз же болбосо каалоо тилек? Саламатсызбы, ага Сайдана. Саламатсызбы. Концертиңизге даярдыктар кандай болуп жатат? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Үйдөгүлөр жакшы? Рахмат, жакшы. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз, эгерде утуп алган болсоңуз, сизди каттап коебуз. Азиза. Мен Айдана Бекова берейин дегем суроону. Инстаграм баракчасын калтырбай көрөм, дайымачы. Рахмат. Анан ушундай кичинекей, аябай хрупкая кызда мынча энергия кайдан дейм да. Ооба, бул суроо дагы аябай мени дагы кызыктырат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бир жагынан программасына жетишет, бир жагынан концерттерге, бир жагынан тойлорго, бир жагынан кыздарына. Келиңиз, эми ачык жооп бериңиз. Азыркы учурда аябай бунун көбүн кызыктыра турчу суроо окшойт. Рахмат, чоң. Негизи мындай ушинтип айтып калганда, анан комментарий жазып калганда, мындай эметип кетем да, со стороны виднее дегендей бар го, мындай сырт жактан көрүнөт депчи. Өзүм айта кетсем, мен өзүмдүн тескеринче мындай 100% иштей элекмин, мындай жалкоорокмун деп элестетем да. Анан ошондуктан кандайдыр бир ошол сезимби балким, кой жалкоо болбойн деп иштей берген сезим балким ошентип. Бирок эң башкы айта турчу нерсем бул баардык кылган иштерим, кайсы иш болойн, бул чын жүрөгүмөн жакшы көргөн үчүн кылам да. Биз Жолдошум экөөбүздүн чыгармачылык адам болгондуктан бизге жан дүйнөбүзгө жакпаган иш болсо, дароо эле ал нерседен батып чарчайбыз. Мисалы мен бизнес жөнүндө айта кетсем, бизнес мен өзүм кызыгып жатканда кылам. Анан
мындай кызыгым тарап кетсе дароо эле жаап салам да. Ошону биздин мышлениябыз, бизнес адамдардыкындай эмес, бизге чыгармачылык адамдар, биз ошол нерседен рахат алышыбыз керек, ошол нерседен мындай сүйүнүп, жыргап жасасак ошол. Анан ошо жашоомдо болуп жаткан нерсе бул баардыгы мен үчүн мындай мага жаккан нерсе да. Жана айтып коет го, профессия тандаганда, кесип тандаганда өзүңө жаккан кесипти тандасаң, ал сага мындай кесип деле мындай жумуш деле болбой калат. Ал сенин мындай смысл жизни деп коет го, мындай хобби ушундай болуп калат да. Ошондуктан мисалы үй бүлө менен, жолдошум менен убакыт өткөзгөн мисалы мага жагат. Кыздарым менен сейилдеп, алар менен убакыт өткөзгөн мага жагат. Ырдаган мага жагат, бийлеген жагат. Ошол эле Айдананын ашканасынын берүүсүн тарткан мага жагат. Демек баардык нерсе жагып турса, кантип ошол нерсеге жетишпейсиң. Жаккан нерсе турса, ошол жаккан нерсени кыласың да. Ошон үчүн баарына ошону айтмакчымын. Ошо типа сырың эмнеде деп сурап атабы ошондой. Жок, жакшы болуш керек. Туура кесипти тандагыла. Мисалы кичинекей кезибизде биз баарыбыз кыялданабыз, кээ бир президент болом дейт, кээ бир космонавт болом дейт. Анан чоңойгондо эле эмнегедир ошол кыялдарын унутуп калышат да. Мындай кайсыл кесип акча көп келсе ошого эми жашоо турмуш ушундай, ал нерсеге ал адам деле күнөөлүү эмес, бирок азыр кайсы кесип актуалдуу болуп жатса ошого барайын, коюп, үй бүлө багайын деп ошо өзүнүн кыялын таштап сатып кетишет да башка нерсегечи. Мисалы мен деле чыгармачылык баштап жатканда мен эч качан ойлогон эмесмин бул жерден акча табамбы, таппайбы. Негизи болот деп. Негизи чыгармачылыкта кантип акча тапмак элем деген эле ой болгон эмес да. Акча такыр оюмда жок болчу. Бул бир гана мен кичинекей кезимдеги кыялым болчу. Ошо кичинекей кезимдеги кичинекей Айдананын деп коеюнчу, саткан жокмун, кыялын саткан жокмун. Ошол кичинекей кыз эмнени каалап атса, ошол нерсесин кылып бердим да. Ошон үчүн мен балким кээде айтып калышат, сен эки кыздын энеси болсоң деле дагы эле мындай киши токтолбойсуңбу дешет да. А мен кантип токтолом, кээде жанымда ушундай жакшынакай жолдошум турса, мени эркелетип турган, жакшы көргөн кесибим турса, ошондуктан ошол эң башкы сыр бул сүйүктүү кесипти тандаш керек. Анда эмесе Азиза айым билетти утуп алды десек болот, Ооба. Дагы биздин телефон чалуу бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? 3 билет калды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Коюлуп калдык шейт, Десек. Мени шаштырбаш. Кайрадан дагы байланышка чыксаңыздар болот, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анан Аваз мырзага суроо бергим келип жатат да. Ушул сапаттарын көрүп эле Айдана Деканы мындай бир ээлик кыла алдыңыз окшойт, Чарчабайсызбы Айданадан? Айданадан негизи чынын айтсам, Айдана биз сүйлөшүп жүргөндө Айдана жөн эле окуучу. Ал Крынкеевде музыкалык окуу жайда окуучу. Анан Айданан мен бул нерселерди билбечүмүн чынында. Көп сүйлөткөнүн билчүмүн. Бирок кандай иш кылат, эмне экен, үй иш кыла алабы, же болбосо мага жакшы тамак жасап бере алабы, бул нерселерди такыр мен даже ойлонбопмун. Мага эң башкысы мындай кебетеси жаккан, жүзү жаккан, анан көп сүйлөгөн жаккан. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, деп сиздин сөзүңүздү бөлүп калайын, анткени телефон чалуу дагы бар экен. Билетти ойнотобуз. Айтмакмын, өзүңөрдөн көргүлө. Азыр дагы улантабыз, ушул жерде эстеп туруңуз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз. Мен Бишкектен чалып атам, атым Мираида. Мен Айдана Дека менен Аваз Акимовдун концертине ийгилик каалайм жана суроо берейин дегем. Турмуш жолуна аттанарда Айдана Деканын кандай сапаттарын өзгөчө баалап, ушул менин келинчегим болот деп ойлоп тунуш кылдыңыз эле, жана ушул эле суроо Айдана Декага да кандай сапаттарын баалап макулдугуңузду бердиңиз эле. Азыр эле сүйлөп аткан уланып кетет экенсиз, сонун болду атайын бизге чыкканыңызга. Анан көп сүйлөчү чынында. Анан экөөбүз жолугабыз, жолукканда ал кезде кыргызча деле билчү эмес, чын баягы ачык сөз, кыргызча жакшы сүйлөй алчу эмес. Анан орусча көп сүйлөчү, бирдемелерди айтып берчи, баягы экөөбүз жетелешип кетип баратабыз. Айтып мен болсо деп эле ууп, анан эмнегедир Айдананын эң биринчи эле баягы жылмаюулары, ачыктыгы, оюн ачык айтат, жакпаса жакпады дейт. Анан мага калп баягы жагып калайын деп калп бирдеме кылган эмес да эч качан. Жагалданган эмес. Жагалданган эмес. Анан эң башкы себеп дагы айылга барып калдык. Мен чоң атам ал кезде тирүү болчу, ошо чоң атамдын үйүнө бардык. Чоң атам аябай баягы эски күндөрдү аябай сонун айтып берет да. Анан сонун айтып отурса, болсо чоң атам ортодо, мен буянда, Айдана бул жагында отурат, үчөөбүз сүйлөшүп отурабыз. Чоң атам алдында отуруп эле анан чоң атам үнү да сонун да, аябай сонун сөздөрдү айтып берет. Момун киши болчу. Момун баягы сонун нерсе айтып берип атса, чоң атам жанына отуруп уктап кетип атат да. Уктап атат. Мен болсо баягы сөзүмдү бөлө албай отурам да.
уялып отур да менденчи. Уялып отурам, чоң атам болсо өлө айтып берип атат. Карасам, кетти, оозу ачылып барат. Кудай сактады. Анан деп катыраак жетем десем, анан көзүн ачты, жакшылап көрүп отурду анан. Анан ошол кезде чоң атам айдан ачып кеткенден кийин апамдарга да айтыптыр, мага да айткан. Балам, эгерде үйлөнсөң, аябай жакшы кыз экен, жаркылдаган кыз экен, биздин үй бүлөбүзгө аябай жарашты деп уктум. Анан шаарга келгенден кийин апамдар да айтышты, чоң атаң аябай мактады Айдананы. Эгер мүмкүн болсо сүйлөш дегенден кийин анан биротоло өзүмдүн баягы жыйынтыктоочу сезимди ошондо байкагам. Аха, эң сонун мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, сүйүү баянына дагы кирип кеттик, концертте дагы сүйлөштүк, чыгармачылыкта дагы сүйлөштүк. Азыр болсо биздин убактыбыз дагы ченелүү болгондуктан сиздерге эркин микрофон берейин. Биздин кыргыз элин өзүңүздөрдүн көрүүчүлөрүңүздөрдү концертке чакырып өтсөңүздөр дагы болот. Анан сиздер албетте кийинки коногубузда дагы билеттерди ойнотобуз. Билеттерди онто электе азыркы айымга билетибизди тапшырып коелук, анткени жакшы биздин сүйүү баяныбыз жөнүндө жакшы суроо берди окшойт. Ошон үчүн Мираида беле, баарын эстеп алабыз. Жазиза Мираида айым болчу. Ошо айымга берип коелук. Буюрса сестерде концертибизди күтөбүз. Ал эми жалпы музыка каналын албетте биз ар дайым Кудай эле сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Ошентип жакшы жаңылыктарыбыз менен көпүрө болуп бизге жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип жатканыңыздарга чоң рахмат. Жалпы жамаатыңыздарга буюрса сиздерди дагы жалпы командаңыздар менен күтөбүз концертибизде. Ал эми биздин сүйүктүү кыргыз элибизди концертке дагы чакырып кетелик. Кудайым буюрса баары жакшы болот. Кудайымга аябай суранып атабыз. Биз ойлогондон да жакшы болуп берсин деп. Анткени мынакей ушу кыргыз элибиздин батасы менен ушундай жакшы үй бүлө болуп ушул күнгө жетип атабыз. Кудайыбыздын колдоосу менен ошол отчеттуу концертке келиңиздер. Буюрса көптөн бери концерт боло элек деп көбү биздин көрөрмандар сүйүнүп атышат. Бир барып жыргап майрамдап кетелик деп. Ошо баарыңыздарды күтөбүз. Спорт Ордосуна 5-июнь 6:30 кечки саат. Ошол мен да кошулам. Жанат бир аябай көп сүйлөп кошулуп эле койгум келди. Азыр анан музыка каналына терең ыраазычылык билдиребиз. Эң сонун биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Албетте убактыңыздарды бөлүп, ушунча тыгыз графикте болгондо дагы сонун түз эфирге келип, телекөрүүчүлөр менен баарлашып, суроолоруна жооп бергениңиздер үчүн ыраазычылык.